Assalamu alaikum, урматтуу Менин энем программасынын сүйүктүү көрүүчүлөрү жана менин сүйүктүү катталуучуларым Өзгөн районуна караштуу Кутурган деген айылга кетип баратам. Кутурган деген айылда жашаган 54 жаштагы энени кызы Бишкектен куттуктап жатат. Алмаш деген кызы бүгүн шайлоо күндүн урматына жана ушул күнү энемди куттуктайм деген бир жакшы бир ниетин билдирген эле. Ошол ниет тилегин орундатканы менин энем программасы ошол аталган жерге сапар алды. Биз менен бирге болуңуздар. Биз ошол эненин сүйүнүчүнө, курсанчылыгына сиздер менен кошо ортоктош болобуз. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, менин сүйүктүү көрөрмандарым, Кутурган деген айылга кетип баратам. Жетейин деп калдым окшойт. Жолдору мышыгы ыйлагыдай десек болот. Жолдорду бир сыра жергиликтүү бийлик карап да койбоптур. Кыбырап гана жол жүрөт экенсиң, бул жагы өтө татаал экен. Саналуу мүнөттөрдө тагыраагы бир 40-50 мүнөттө жетип калсам керек. Кудайым ал жол берсе. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Кутурган деген айылдын өзү эле айтып тургандай жолдору да аябай кутурган. Итти байлап турсаң турчудай эмес жолдор экен. Араңдан зорго өтө кыйынчылык менен келдим десем болот. Бирок атайын аманатты айтып алып милдетти моюнга алгандан кийин башка айла жок. Ошондо Кутурган деген айылга кирип келдим. Мындан нарыда бир жарым сааттык жол экен. Ошол жолго аттанган турам. Себеп дегенде ошол Бишкектеги өзүнүн кызы Алмаштын өз энесине болгон аманатын жеткирүү максатында дагы мындан ары жол тартам деп турам. Заргер деген айылга жакындап калдым. Мындан ары Кутурган окшойт. Кутурган деген айыл. Аман эсен келип калдым десем да болот. Кудай кааласа бүгүнкү куттуктоо ээси 54 жаштагы энебиздин азыр саналуу мүнөттөрдө кубанычына баардыгыбыз чогуу күбө болобуз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мынакей биз Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун Кутурган деген айылына келдик. Мынакей Бишкектен атайын Алмаш деген кызы берип берген гүлдү аманатты ушул энеге тапшыруу үчүн келдик. Азыр эми кирип барабыз. Эне билбейт, Жок. Эне билбейт. Алмаш деген кызы канчанчы кызы? 4-чү кыз. 4-чү кызы. Сиз эң кичүү баласыз. Ооба. Азыр эне бул үйдөбү? Кандайсыз эже? Камил эже, жакшысызбы, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Алмаш деген кызыңыз бар беле, Бишкекте? Ушул кызыңыз 2 күндөн бери жаныбызды койбой, мен энем программасы деп бул YouTube каналында азыр аябай мындай атагы чыгып аткан канал. Ошол каналдан буйрутма берип, сизди куттуктап коюусун өтүндү эле. Анан видеого алып, сизди ушул YouTube каналга чыгарып, мен дагы башкаларга апам жөнүндө мактанып даңктанайын деп айтты эле да. Ошого мына ушул кызыңыздын белеги мына, ушул гүл. Анан бүгүн шайлоо күнү экен, шайлоого катышып атып апам деп, ошо шайлоо күнү менен да куттуктап коюңузду суранды. Азыр сизге кызыңыз менен байланыштырабыз. Алло. Алло. О. Кандайсыз? Жакшы. Жакшы балам. Рахмат, жакшы. Аябай жакшы, манайым.
шайлоого Кудай кааласа жакшы, элдин маанайы да жакшы, элдин колдоосу да жакшы Кудай кааласа. Ошо элдин мени колдоп, коштоп, ушу мана неме кылып атканына мен аябай кубанып турамын. Эже сиз кандидатсызбы бул айылдан? Апа, бүгүн мен сизди кубантайын деп көптөн бери негизи каалап жүргөнмүн апа. Рахмат. Сүйүнбөйүн деп бердим. Рахмат. Сиз бейишиңизсиз апа. Рахмат. Жүзүндөсүн. Ар дайым ушу жадырап жайнап биздин алдыбызда жүрөрүңүз. Небере чөбөрөлөрүңүздүн сыйырматында жүрөрүңүз. Рахмат. Биз сизди жакшы көрөбүз апа. Рахмат балам. Мен сизди капа кылсам мени кечирейин апа. Рахмат балам. Өмүрүңөрдү берсин, ден соолуңарды берсин. Бала чакаңар менен тынч болгула балам, бар болгула, бай болгула, бир болгула, ынтымактуу болгула. Атам экөөлөр ошо балпайган байбичебек небере чөбөрөлөрүбүздүн төрүндө жүрөбүздөр. Сыйырматында жүрөбүз. Рахмат. Рахмат балам. Ушунчалыгына рахмат, ушунча мени ушу колдоп, коштоп, ушинтип неме эстеп, ушинтип неме кылганыңарга аябай ыраазымын балам. Эже бул сиз шайлоодо кандидатсызбы? Мен ушу Зергер айыл өкмөттүн Заргер айыл кеңештик кеңешине депутатка кандидатурам койдум. Ушул үчүн сиздин кызыңыз колдоп коеюн дептир да? Рахмат балдарым, рахмат силерге. Рахмат балдарым. Бар болгула. Рахмат мени колдоп, коштоп, ушинтип неме кылганыңарга үчүн. Рахмат балдарым. Силерге дагы ушу YouTube каналына передачага да рахмат. Ошо көптөн бери көрүп, ошо апамды кубансам деген ошо бүгүн күнгө насип кылыптыр. Силерге да чоң рахмат. Sana tartkan жүрөк дүйнөмдө жарык шам сиз ар бир таң жол карап күтүп жүргөн алло апам апакен жаным дүйнөм берекен сагынычта улуңуз ар күнү алтын асыл апакен аруба күйөрүм менекем май апакен май Кинозадан сизди көрсүн дедим апа. Биздин бактыбызга бар болуп сүйүнгөндөн ийилип атам апа. рахмат. Адам экөөлөр эч качан оорубагыла, ошо биздин бактыбызга бар болгула апа. Рахмат. Небере чөбөрөл болгула, ошо сиз да элдин керегине жараган бир ошо кыргыздын мыкты аялдарынансыз апа. Сиз биздин бейишибизсиз. Рахмат. Биз ар дайым бактылуубуз апа. Рахмат. Рахмат балам. Сүйүнгөндөн ийилип атам. Мен сизди жакшы көрөм апа. Мен ушуга чейин канча десем деле мен сизди жакшы көрөм апа. Ошо бар болуңуз. Эч качан оорубагыла. Ошо бар жок кыздарыңыздын атынан мен ошо ушул күнгө туура келиптир апа. Мен сизди ошо бир барайын деп аткам негизи барып. Ушундай ниетим бар болчу. Ушул күнгө туура келип калды. Ошо Айтканың келсин балам. Рахмат мени эстеп ушинтип эл катары ушинтип атым атаса куту сүйүнөт дейт. Ушинтип колдон келишинче жөлөк таяк болуп атасыңар. Ушу көңүлүмдү көтөрүп атасыңар. Силерди ушинтип чоңойттум. Силерди бир башыңарды эки баш кылдым. Сизге
эки дүйнө бактылуулук каалайм апа. Биз ушинтип бак эле өстүрүп коюпсуз. Рахмат сизге апа. Бактылуу болгула, силер бактылуу болсоңор биз бактылуубуз. Мен ушу 1 май айында 35 жыл болду мектепте иштегениме. 35 жыл иштеп пенсияга чыктым. 7 балам бар. 6 кыз, 1 уул. Батыр энесиз. Батыр энемин. 5-өөнү чыгардым, 1 уулум үйлөдү. Мен 9-класста 1 кызым калды. Жолдошум бар. Азыр жолдошум экөөбүз ушу балдардын астында ушу бактылуу болуп турабыз да. Бактылуу болуп. Себеби кыздарым ушинтип күтүүсүз белек кылганым мен үчүн абдан чоң мага белек болду бул. Абдан чоң күтүүсүз. Алмаш кызыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Алмаш кызым 93-жылы туулган. 4-чү кызым бул. Бул ошо уул, эмкиси уул болот деп, ошол 4-чүсү дагы кыз болуп калды. Анан Алмаш койдук. Анын атын алмашып калар деп. 9-май күнү туулган. 1990-жылы 9-май күнү төрөлгөн. Бирок 4-чү кыз экен деп атасы дагы тарынып кеткен да, тарынып дагы кыздуу болдум депчи. Бирок Кудайга шүгүр ушунча кыздан сый көрүп атат. Кыздарыбыз бар экен, бар жогубуз Кудайга шүгүр. Бар ушу балдарыбыз бар, бактылуубуз. Алмаш кызым өзгөндөгү Ош технологиялык коллежинде окуп бүтүрдү. Андан кийин өзүнүн ишин улантып, бизге аябай жардам берди, үй салышка жардам берди. Бүт баарын өзү неме кылып, ошо тагдыр насип экен, ошо жаңы үйдөн өзү турмушка чыгам деп. Бирок ошол насип кылбаптыр, ала качып кетти Аксы районуна. Ошол жака бердим. Азыркы учурда Бишкекте жашайт. Күйөө балам экөө, Кудайга шүгүр. Бактылуу, 2 баланын энеси. Ушул кыздарым 4-чүсү ушул. Андан кийин мен бардык кыздарым эле Кудайга шүгүр жакшы. Алар деле кабар алышып турат. Бирөөсү Кыргыз Астанада, эң чоң кызым. Анын 2 баласы бар, 3 баласы бар. Андан кийинкиси Иркутскийде, ошол жактын гражданствосы, анда 3 баласы бар. Андан кийинкиси дагы Иркутскийде, анын 5 баласы бар. Кудайга шүгүр. Андан кийинкиси Красноярскийде, ошол жака турмушка бердим. Ошол кыздарыңыздан, балдарыңыздан өзгөчөлөнүп, Алмаш кызыңыз мына 10 балага Алмаш кыз экен да. Кудайга шүгүр. Сюрприз уюштуруп. Сюрприз. Мага күтүүсүз болду да. Күтүүсүз болду. Мага аябай күтүүсүз белек болду. Кудайга шүгүр. Аныстыгө 2 майрам бир мен мына көңүлүмдү көтөрдү да. Эмнеси болсо да ушундай чөкпөсүн апам. Ошо элдин колдоосу бир жагынан. Депутатка аттанып атсыз, андан бетер энергия алып, дем алып, күчтөнүп калдыңыз. Ооба, дем күч берди ушу. Балдарым, кыздарымдын немеси, бүгүнкү сюрпризи андан да дем күч берди. Эжелерим, сиңдилерим звонок кылып атышат, жазып атышат, дем күч берип, алга, күчтүүсүз сиз деп мага кайрат айтып, күч, дем күч берип атышат мага. Эли журтум дагы Кудай кааласа жора жолдошум бар экен, дос жарларыбыз бар экен, жакшы саналаштарыбыз бар экен. Кудайга шүгүр, ошо кайны журтум бар экен, ошолордун баардыгы колдоп, ошо бүгүнкү күнү өтүп атат шайлоо. Кудай кааласа саат 8-де тагдырыбыз чечилет.
ылайым ушул эл кызматын буга чейин деле кылып келипсиз. Мына ушул мугалим болуп 40 жылдан бери эмгектенип анан пенсияга чыккан адам. Шакирттериңиз да көп болсо керек, сизде колдоочуларыңыз да көп болсо керек. Кудай калса мындан дагы белди бек бууп, эл үчүн кызмат кыла бериңиз. Рахмат. Ар дайым бар болуңуз. Менин апам кандай десем, мен сөз менен жеткиз айта алат элем. Сөз менен мындайча айтканда жеткизе албайм. Аябай эле тартип жагынан, балдарына тарбиясы жагынан мындай эң мыкты деп айта алат элем. Менин апам бул эң дүйнөдөгү эң жакшы аял. Ушунчалык ушу аялга келин болуп келгениме ыраазымын. Канчалаган немесин аябай мага бар жогун үйрөтүп, өз кызындай көрүп, мамилеси өтө жылуу бизге. Биз ушунчалык ыраазыбыз. Апабыз дайыма пешенебизге бар болсун. Ошо эки дүйнөдө тең бактылуулукту каалайм. Тенебиз дайыма биз менен чогуу болсун каалайм. Ортаңызды кантип таптыңыз эле? Ортагым менен мен ошо почти бала кезден бери десем деле болот. Менин жолдошум менен мунун жолдошу 1-класстан баштап бирге окуган дос жар. Ошондон бери аяш жора жолдош болуп жүрөбүз. Бул ортагыма биринчи ушу бактылуу карлык каалайм. Аяшым экөө тең арып, тең карысын. Бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Ошол Алмаш кызыбыз да дүйнөдөгү эң жакшы, эч бир жаман нерсе, жамандык көрбөсүн. Дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайбыз. Ушинтип ата-энесин сыйласа, ал дагы ошо уул кыздарынан сый көрсүн. Бактылуу болушун. Ортагыма да ошо бактылуу карлык каалайм. Бүгүнкү ушу айылдык кеңешине деп аттанып турат, айылдык кеңешинин депутаттыгына деп. Ошол жолу дагы ачык болуп, ошо буйруп насип кылып, элдин ошо керегине жарайм деп кадам коюп турат. Ошол иштери дагы ийгиликтүү болсун. Ар дайым ушу жеңиш менен жүрсүн, элдин керегине жарасын. Балдарын убайын көрсүн, кыздарынын. Ошол. Бишкектен ошол апамы бүгүн куттуктап коюңуздар деп өтүнүп бизге буйрук. Ошо Алмашка рахмат саталайм. Балдарын убайын көрсүн. Алган жары менен бактылуу жашасын, иштеринде ийгиликтер болсун. YouTube каналына ham рахмат болом. Садагына. Ишиңерге ийгилик. Ушу Камилянын иштери илгери болсун. Жолу шыдыр, жолу ушу кызыр болсун, ден соолугу чың болсун, алтын баштар аман болсун. Иштери ийгилик. Ар дайым ак жол сага. Садагына. Элдин алдында жүзүң жарык болсун. Элге кызмат кылып жүрөр. Күйөөң экең. Танысак болуп. Садагыландар. Мына Камил эженин кызы атайын Бишкектен ушундай өзүнүн сюрпризин уюштуруп атайын куттуктоо ниетин билдирди. Салам. Ушу менин Камила досум болот. Мен ушу ишенимдүү адам болуп иштеп жүрөм. Камила мектепте Камила Осмонова. 35 жыл мугалим болуп иштеди. Иштерин ийгиликтүү бүтүрдү. Азыр мына пенсионер, депутаттыкка коюп туруп аттанып. Ушу ийгиликтүү болуп депутаттыкка өтүп алсын досум. Ушу не дейм, жакшылыкты каалайм. Ушу бүгүн ыкбалы көтөрүлүп депутаттыкка өтүп калсын. Менин тилегеним ошол. Ошо эжелери болом. Камила эже тууралуу айтыңыз. Эми ушу Камилага ушу ишине ийгилик каалайм. Ден соолукта болсун, ушу бала чакасынын сый-урматын көрүп, ушу дайым ушу эл үчүн иштеп, мына депутаттыкка коюп атат экен. Ушу депутаттыкка өтүп калсын, ыкбалы көтөрүлүп. Өмүрү узун болсун, ушу бала чакасы менен тынч болсун. Заманыбыз тынч болсун, ушу тынччылык болсун. Мерим толгон жүрөк айланып күйүнгөн эне гана аруу толгон жүрөк сан ойлор карыткан сана тарткан жүрөк Жердеги бардык ушу тургандар дагы тынч бололу, аман бололу. Ушу атай келипсиң балам, сагайым рахмат. Сен да ишиң ийгиликтүү болсун, тынч бол, ден соолукта бол, заманыбыз тынч болсун.
Şu bala çakası bilen Kamila tinç bolsun, aman bolsun. Allahu akbar, tinçlik bolsun. Ben bu programmаны açkan sebebi kep баягы YouTube'da популярдуу болуу эмес. Негизги биздин Кыргызстан деген мамлекетибиздеги ата менен эненин, апа менен эненин, кайнене менен келиндин ортосундагы мамилени мындан ары дагы бекемдөө идеологиясын жайылтуу болуп эсептелет. Ошондуктан мен ушул программа менен сыймыктанам жана ушул программа биздин кыргыз эли үчүн өтө бир жакшы бир жыйынтык берет деген ойдомун. Андыктан төмөнкү номерларга, WhatsApp номерларына жазып, мен менен байланышыңыздар. Мен ар дайым сиздин энеңиздин сүйүнүчүнө, курсанчылыгына, бактылуулугуна себепчи болуп, албетте биринчи Кудайым насип кылса, ар бириңиздердин үйүңүздөргө чейин барып, энеңиздердин ушундай бир сөөгүн агартууга, алардын бир сиздер үчүн болгон чексиз ыраазычылыгын билдирүүгө аракетимди кылганым кылган. Бирге болуңуздар. Менин энем программасын чогуу көрүңүздөр. Сагыныч ор болуп, куса толуп, баратам сага учуп. Алло апам апакен, жаным дүйнөм берекен, сагынычта улуңуз ар күнү. Алтын асыл апакен, аруак күйөрүм менекем ай. Алло апам апакен, жаным дүйнөм берекен, сагынычта улуңуз ар күнү. Алтын асыл апакен, аруак күйөрүм менекем ай. Апакем ай, апакем ай. Заргер айыл аймагынын бул Кутурган деген айылы аябай алыс экен, бирок жакын эле дешет, жолдор аябай татаал экен. Бирок ошого карай Камилиненин бүгүнкү кубанычын, бүгүнкү маанайы сиздер менен чогуу бөлүштүк. Кийинки мен менен программасынан жолугушуу үчүн сиздер менен коштошомун. Ал үчүн алдыдагы WhatsApp номерларына өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү жазып, биз менен байланышып турсаңыздар болот. Мен менен программасы ушул менен жыйынтыкталды. Кийинки жолугушуулардан амандашкыча. Рахмат балам, рахмат. Бар бол, ишиңе ийгилик дайыма.